Узак убакыттар бою чет өлкөдө иштеп жүрүп, мекенине кайтып келген мигранттар белгилүү бир кыйынчылыктарга дуушар болушат. Төмөндөгүдөй: жоголгон документтерди калыбына келтирүү, балдарды мектепке орноштуруу, саламаттык сактоо кызматтарынан пайдалануу, социалдык жөлөк пул алуу, ал гана эмес, жакындарынын арасында социалдык байланыштарды жөнгө салуу сыяктуу көйгөйлөр. Анткени чет өлкөдө жашаган мезгил ичинде мигранттар башка өлкөнүн маданий жана социалдык жашоо нормаларына ыңгайлашып калышат. Буга байланыштуу өзүнүн өлкөсүнө алардын ийгиликтүү аралашуусунун маанилүү баскычтарынан бири социалдык колдоо болуп саналат. Мамлекеттик тейлөөлөрдү өз учурунда камсыздоо аркылуу көрсөтүлгөн социалдык колдоо кайтып келген мигранттарга коомго тез аралашууга жана өз жашоолорун жөнгө салууга мүмкүнчүлүк берет. Төмөндөгүдөй мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр бар. Мектеп курагына жеткен балдарды мамлекеттик жана муниципалдык мектептерге 1-класска каттоонун автоматташтырылган процесси. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун ыкчам байланыш 113 номери аркылуу сиз саламаттык сактоо уюмдарында медициналык кызматтарды көрсөтүү маселелери боюнча акысыз кеп кеңештерди ала аласыз. Ошондой эле республиканын аймактык юстиция башкармалыктарынан акысыз укуктук консультациялык жардамдарды алсаңыз болот.